менен таланты жок адам болбойт. Ар бир адам өзүнүн ичинде катылып жаткан өзгөчө бир талантын, өнөрүн табат. Биздин каарманыбыз Аида Акматованын да башкалардан айырмаланган өзгөчө бир өнөрү бар. Ал кадимки жааны тартып, жебени таамай бутага атат. Бул жерде эмне өзгөчөлүгү бар деп сурашыңыздар мүмкүн. Өзгөчөлүгү асман менен жердей. Анткени Аида Акматова жааны колу менен эмес, буту менен таамай аткан дүйнөдөгү эң алгачкы цирк артисттеринин бири. Негизи өзүм цирктен кичинекей жашман. Ата-энем цирковой артист, гимнаст. Ата-энем мени машыктырып чоңойтушкан. Эң биринчи аренага чыккан кезим 6 жашыман чыккам. 6 жашыма чейин машыгып эле жүрдүм ата-энем чогуу. Ушинтип цирк өнөрүнө келип калгам. Мурда коллективдин ичинде бир эже бар болчу, Светлана Козубекова аты. Ушул жааткан номери менен ушул эже мурда аткарып жүрчү эле ушул номерди. Андан кийин Италияга кетип, турмушка чыгып, ошол жакта калып калган болчу. Номери андан ары токтолуп калды да, эч ким аны никто не последовал, как говорится. Анан көп элдер сурай баштады, ушул номер каякта, дагы болобу ушундай сыяктуу номерлер деп. Андан кийин ата-энем ойлонуп, ушул номерди кайрадан чыгарабыз деп ойлоп, мени ушул номерге даярдашкан. Негизи колу менен атыш деле кыйын. Анан бут менен атыш аябай эле кыйын деп ойлойм, анткени кол менен кармагандай деле кармалбайсыз да. Аны кармагандан да башка, аны тартыш керек, кой бериш керек, мейлениш керек. Ошонусу менен кыйын деп ойлойм. Ата-энесинин кесибин татыктуулап, элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болгон тажрыйбалуу гимнаст Аида Акматова өзүнүн өнөрү менен Европанын көрүүчүлөрүн багындырып, буту менен жааны таамай аткандыгы үчүн Европанын рекорд китебине кирген. Көп эле фестивалдарда катышып жүрдүк, 1-чи, 2-чи, 3-чү орун алып жүрдүк, приз зрительских симпатий алдык. 2001-жылы Чехия республикасында иштеп жүрдүк. И бир күнү ошо биздин представленияларга ошо представительдер келип калды, ошо китептин представительдери. Биздин номерди көрүп эле, представление бүткөндөн кийин бизге келип эле сурашты, биз ушул номерди биздин китепке киргизгибиз келет деп. Бизден макулдугубузду сурашты. Как-то было неожиданно. Эң чоң деген жетишим ушул рекорд Европа боюнча китебине киргенимди ошо эң чоң жетишим деп ойлойм. 2001-жылы анда мындай номерлер анча деле көп эмес болчу, мен көргөн деле эмесмин. Бирок азыркы убакта 2014-2015 жылдары мындай номерлер көп эле чыкты болуш керек. Анткени Минута славада деле жүрүшкөндөрүн көрдүк, Американские таланты деген передачасында деле көрдүк. Бирок ошо мен китепке кирген жылы дүйнөдө ошо аз болчу болуш керек. Аида Акматова буту менен гана жаа атпастан аба гимнастикасы боюнча да номерлерди көрсөтүп келет. Цирктин дал ушул жанры каарманыбыздын бул тармактан четтеп калышына себеп болгон. 2007-жылы Германияда аба гимнастикасы боюнча номер көрсөтүп жатып, Аида 8 метр бийиктиктен кулап түшүп, катуу жарат алган. Мына ошондон бери каарманыбыз цирк аренасына чыга элек. Биздин суранычыбыз боюнча 8 жылдан бери аткара элек өнөрүн кайрадан кайталап көрсөтүп берди. Именно ошо бутун менен аткан жагынан кирди да. Дагы кайра эле иштесең болот. Жакшылап мээлетип. Чын айтсам, мен буту менен жакшыраак атам, кол менен атканга. Буту менен аттыра берип, мына манжалардын ортосунун баарынан кан акты да. Мозоль болупчу мындай. Аябай мозоль болуп, айрылып, буттан канча жүрдүм. Бул кийинки ученицам дагы ошентип барып анан азыр буту уже шашып жүрөт атат. Мен ушу циркти ушунча сүйөм болуш керек. Таштаганга ойда жок болду, таштайм деген.
Бутун колум сынып жаткан кезде дагы ойлоп жүрдүм, батыраак бутума туруп тренировкаларга келсем экен деп. Кичинекейимден бери ата-энем үйрөтүп эле келатышат, алар дагы көп травма алышкан. Ошолорду көрүп эле ата-энеме окшогон адамдардан болоюн деп, ошон үчүн циркти сүйүп, ата-энемди карап чоңоюп таштаган жок болуш керекмин ошо циркти. Бүгүнкү күндө цирк өнөрүн үйрөнүп алышып, башка мамлекеттин атынан чыгып жүргөн цирк артисттери аз эмес. Көпчүлүгү акчага азгырылып кетип жаткандары ачуу чындык. Ал эми кээ бир өнөрпоздор кыргыз циркынын эртеңки келечегин ойлоп, өз мекенинде калып, буга чейин алган тажрыйбасын кийинки жаштар менен бөлүшүп келет. Чакыруулар аябай эле көп болду. Чет өлкөдө аябай көп жыл иштеп жүрдүк ата-энем болуп. Бирок Кыргызстанды жакшы көргөнүбүзгө, ошо Кыргызстанда чоңоюп өскөнбүз. Ошондуктан кайра келип, Кыргызстанда ошо цирк өнөрүн өркүндөтүп, жаңы номерлерден даярдап, жаңы балдар кыздарды даярдап, ошо Кыргызстан боюнча цирк өнөрүн өстүрөбүз деген оюбуз бар да. Воздушная акробатика боюнча азыр тренировать этип жүрөм кыздарды. Lovely Mama деген центрибиз бар. То есть меники эмес, мен машыктыруучу болуп иштейм ошол жерде. 2 группам бар, азыр 3-чү группаны чогултуп атабыз. Жаңы келген кыздар, чын айтсам, эч нерсеге даяр эмес болуп келишет, аябай кыйналышат, колдору, буттары оорушат. Бирок кичинеден тренировка кылып көнүп кетишет. Бизде негизи таланттуу жаштар аябай көп. Бирок опять те же условия не устраивают. Ошондуктан 1-2 номер даярдагандан кийин эле чет өлкөлөргө чыгып кетип, ошол чет өлкөлөрдө калып калышат. Обидно с одной стороны, потому что как бы обучались именно в нашем цирке, у наших хороших тренеров. Анан кийин кайра чет өлкөгө чыгып кетип, ошо чет өлкөдө башка өлкөлөрдүн атынан чыгып иштеп жүрүшөт. Ошондуктан, вот, наверное, мое пожелание, чтобы у нас в цирке немножко улучшили условия, вот, и жакшыраак тренерлерди кайрадан чакырып, иштетип, циркти ушинтип көтөрсөк жакшы болот эле.